Москва дүйнөдөгү атактуу шаарлардын бири. Адамдардын көптүгүнөн баш адашат. Бул жерде өзүңдү ушул кең ааламда бир кыпын катары, эч нерсеге арзыбаган нерсе катары сезесиң. Казактын кең талаасында сага сен бүт ааламда жападан жалгызсың, тегерегиңдин баары какыраган чөл деген капкаяктагы ой келсе да, те алыстан чабандын аппак боз үйү, анан сени ушул кулак мурун кескенсеген жымжырттыкка алып келген даңгыр жол көрүнөт. Ошондо сен ушул ай талаада, эрме чөлдө ушул жолду салган адамдар бар экенин, сен жалгыз эмес экениңди эстейсиң. Бул жерде сен өзүңдү чоң тамга менен жазылган адам катары сезишиң мүмкүн. Ал эми чоң шаарда сен кичинекей адамсың. Бул Москвада болсо бир кыбыраган пендесиң. Айланаңда миңдеген, миллиондогон адамдар баары тең кай жаккадыр шашып жүрүшөт. Алардын сени менен кыпындай да иши жок. Эгер сен өлүп калсаң, алардын эч нерсеси кемибейт. Биз адамдар ушундай жаралганбыз. Бул жер шарында адам канчалык көп болгон сайын бири-бирибизди ошончолук аз дектейбиз. Ушундай калың элдин арасында өзүбүздү ого бетер жалгыз сезебиз. Москва вокзалында ар дайым эл кым-куут. Поезддер байма-бай келип кетишет. Достор жолугушушат же коштошушат. Адамдар өздөрүнүн жүрөктөрүнө кайгы кубанычын, үмүт тилектерин, тагдырын кошо жүктөп алышып, ар кай жакка кетишет. Поездге отуруу тууралуу кулактандыруу болуп, эл вагондорго отура баштаганда, жашы 30-дан ашып калган бир адамга көпчүлүктүн көңүлү бурулду. Анын кебетеси өтө деле моодалуу эмес, аябай бай, суктанарлык интеллигент адамдай деле көрүнбөйт. Тескерисинче өтө жөнөкөй, ал тургай өңү гер сары тарткан эме болсо да, өтүп бараткандардын көңүлү башкаларга караганда ошол кишиге көбүрөөк бурулуп жатты. Анын себеби бар эле. Баардан мурда эл арасында 3 күнгө боштондукка чыккан деп аталып жүргөн ат менен кыркылган чачы көзгө урунат. Өңү кумсарган, көздөрү шишимик тартып, айланасына астейдил көз жүгүртөт. Үстүндө эскирип калган күрмө. Ал үн катпастан проводникке билетин көрсөтүп, вагонго кирди да, адамдардын ызы-чуусунан уулак болуш үчүн ийинге окшогон бурч издеп вагонго көз жүгүрттү. Ал адамдарга али көнө элек болгондуктанбы, же көп жылдар бою адамдардан алыс жүрүп, чоочун болуп калгандыктанбы, Айтор өзүнчө отурууну каалады. Акыры вагондун аягынан бош купени таап, терезеге жакын жерден орун алды. Жүргүнчүлөр кирип, бош орундуктарга жайгашышты. 2-3 жүргүнчү тиги сырдуу адамдын жанынан орун алалы деп ойлоп, бирок анын кумсарган өңүн көрүп, алысыраак болууга шашылышты. Ошентип жөнөөр мезгил келип жетти. Поезд акырын ордунан козголуп жөнөдү. Жарым сааттан кийин босогодо бир жаш жигит пайда боло калды. Анын эки колунда тең чүпүрөк чапырак, май, колбаса салынган чемодан бар эле. Ал жигит биринчи болуп сөз баштады. Уруксат бекен, начальник. Бул жер бошпу? Бош эле. Эмне дейсиң? Отура бер деп атам, бош эле. Ошентпейсиң бая эле. Орунду алган жакшы болбодубу? Сен атың ким баса? Бейтаныш үндөгөн жок. Улам артта калып жаткан талааларды, токойлорду, кыштактарды карап келе берди. Сыртта Россиянын учу кыйрысыз кең талаалары созулуп жатат. Бейтанышты ушул сүйлөөк немеден көрө ошол кооздук кызыктырып жатты. Чапкенедей жабышкан тиги сүйлөөк неме кайрадан сөзүн улантты. Эмне унчукпайсың? Таанышып алалы. Ат жалына казан ас дегендей жолубуз кыска болот. Мен кенен 20 саат жол жүрөм. Сен интеллигент окшойсуң, Мен дароо эле билдим. Албетте, силердин жашыңар жыргалды. Майкөл, Сүткөлдүн үстүндө жашайсыңар. А мен баягы этти жылына бир жесем жедим, жебесем жок. Купенин ээси бул сүйлөөк адамды эриктирбей турганын эбак эле түшүнгөн. Бирок чарчаганда сүйлөбөй калар, 20 саат бою ким эле сайрап отурсун деген. Бирок тигил неменин басылчудай түрү жок. Силер албетте интеллигентсиңер. Өпкөсүңөр да. Мурда салпаяктар жүрчү эле. Азыр болсо баары кычырайт тим эле. Эмне унчукпайсың? Каерде иштейсиң өзүң? Мен шыбакчымын. 200 сом эле алам. Кошумча шабашкада турам. А сен ким болуп иштейсиң? Мен талкан сууну алгансыбай, сүйлөсөң боло. Тиги сырдуу кошуна ушундан кутулар бекем дегендей үн катты. Учкучмун. Учкуч? Мен да ошентип ойлогом. Мен сен жөнөкөй адам эмес экениңди дароо эле байкагам.
Учкуч менен таанышсам деп өмүр бою эңсечилем. Сен кандай самолеттерде учасың? Аскердикпи? Чет өлкөгө учкансыңбы? Айтып берсең. Тигинин жаны кашайып кетти көрүнөт. Ал бери карап Сүйлөөктүн көздөрүнө тешетиктеди. Тиги жүрөгү оозуна тыгылып, кирерге жер таппай калгансыды. Анын баягы бакылдаган үнү өчүп, апкарый түштү. Биздин жолоочу бир азга үн катпай туруп, анан киркиреген үнү менен минтип шыбырады. Мен 11 жыл бою түрмөнү музун эриткенмин. Сүйлөөк башка чапкандай болуп, оозунан сөзү түшүп калды. Андан кийин бир аз эсин жыйып, кекештенип мындай деди. Сен зексиңби? Баягы учкуч анын сөзүн бөлөк кыйкырып жиберди. Көзүмө көрүнбөй, жагал бул жерден. Муну күтпөгөн жигит селт этип кетти. Ордунан ыргып туруп, чемодандарын алып жыйналып жатып да сүйлөнүп жатты. Анан эмне байла айтпайсың, Дей кыйкырбачы, бай болгур. Мен бул жерде жалгыз эмесмин, досторум көп, Мына кеттим, кой, кеттим, болуптур, всё. Ага эч ким кулак салган жок. Биздин сырдуу бейтаныш былк этпестен терезенин ар жагында созулуп жаткан талааларды, чубалган жолдорду телмиретиктеп келе берди. Анын кайгылуу көздөрү тереңге чөгүп, жүзү ого бетер кумсарып турду. Ал бир нерсени ойго түшүрүп жатты. Көз алдынан баштан кечирген оор тагдыры чугуруп өтүп жатты. Азыр ал ушунча көп жылга созулган айрылышуудан кийин энесине бара жатат. Аны ал жакта эмне күтүп турат? Ооба дечи, эне деген эне. Бирок ал ошол эненин сүйгүнчүктүү баласы болдубу? Ал анын кубанычы болдубу? Андан дагы энесинен дээрлик жарым жылдан бери кат-кабар жок эле. Тагдыры бүтүндөй талкаланган. Жашоону жаңыча баштоого да кеч болуп калды. Кеч болбогон күндө деле канткенде жаңыча жашоого болот. Анан анын кулагына түрмөдөгү ырдалчу эски ыр жаңырды. Таганка, өрт чалган коюу түндөр, Таганка, тагдырым талкаладың. Таганка, мен сенин өлбөс туткунуңмун. Дубалыңда күм жам болду бүт талантым, бүт жаштыгым. Отурган калыбынан жазбай көпкө чейин мелтирип отурду. Сыртта көгүм кирип, айлана батып бара жаткан күндүн мала түсүнө боелуп, акырындык менен таркап, айлананы түн кучагына алды. Поезд шарактап, коюу түндүн кучагында сызып кете берди. Эх, эскерүүлөр. Өмүр өткүчө жүрөгүңдөн өчпөс эскерүүлөр. Ушинтип терең ойго чөмүлгөн биздин жүргүнчү түнкү саат 3кө чейин отурду. Уйкусу качты. Вагондогулардын баары эбак кызык уйкуга кеткен. Айрымдар гана өздөрү түшө турган станциядан өтүп кетпеш үчүн ойго отурушкан. Кез-кезде вагонду аралап, уйкусураган көздөрү жүлжүгөн проводник аял келип калып жатты. Биздин жолоочунун акыры уйкусу келип, денеси талкышып, көздөрү жабыша баштады. Башын колуна коюп алып, терезенин түбүндө отурган бойдон уйкуга кетти. Анан ал капыстан жаштардын шайыр күлкүлөрүнөн улам ойгонуп кетти. Таң агарып кетиптир. Күн эбак көтөрүлүп, жарык нурлары бүтүндөй вагондун ичин жарык кылып турган экен. Босогодо жаш жигит кыздар турушуптур. Колуна гитара кармаган жаш жигит суроо салды. Бул жердеги орундар бошпу? Сизге жолтоо болбойбузбу? Бош эле. Ооз учунан жооп берген жолоочу терезеге бурулду. Бул топтогу кыздар бош орундарга жайгашып, жигиттердин айрымдары үстүңкү текчеге чыгышып, айрымдары кире бериште турушту. Баарынын тең көңүлү жайдары. Тамашалашып, күлүп жатышты. Бирок алардын тунук үндөрүндө кандайдыр бир өзгөчө, таза нерсе жаңыргансыйт. Алар кандайдыр бир кулакка жат, кызык нерселер жөнүндө сүйлөшүп жатышты. Алардын өмүрүндөгү нерселер тунук булак сыңары сыртка агып чыгып жаткандай туюлат. Кызык немелер экен? Неге мынча жайдары, деп ойлоду купенин ээси. Капыстан колуна гитара кармаган жигит минтип сурап калды. Кечиресиз. Биз ырырдап берсек каршы эмессизби? Мага эмне? Ырдасаң койсоң, өзүң бил. Кыздар уялып кетишти. Гитарачан жигит бейтааныштын жанына отура кетти. Кана эмес ырдайлыбы? Келе бир туугандар жолдорду ырдайбыз. Башкалар да коштоп кетишти. Жаш жигит гитаранын кылдарын терип черте, аны бир аз көйлөгөндөй болду да, башталышын чертип акырын ырдап баштады. Алыс сапар узак жолдор, алдыңдан күтсө, кош айтышып чыгар кезде, ойго чөмүлбө, жылуу сөзгө кулак төшөп, укум кеңешти, канча жандар өлүп жатат, сакта
сакта өзүңдү. Алыс сапар узак жолдор алдыңдан күтсө, түйшөгүңдү жүктөп алып алсырап жүргөн. Анда жолуң кыйын болуп басар кайгылар, жарык бербей түнкү асманда өчөр жылдыздар, өчөр жылдыздар. Алыс сапар узак жолдор алдыңдан күтсө, жыгылганды айыптабай колунан сүйөт. Мүмкүн өзүң жыгыларсың, кубатың кетет, алсырарсың жаның кейип, үмүтүң өчүп, үмүтүң өчүп. Жашоо өзү зор деңизде толкун урап, кайгыга сен баткан кезде жүрөк табылбай, Кудай гана жардам берет кайрылгынага. Алыс сапар узак жолдор күтсө алдыңда, күтсө алдыңда. Ыр аяктады. Жакшыр экен деп ойлоду жүргүнчү. Өзгөчө акыркы куплети. Бирок кыска экендиги өкүнүчтүү. Толук ырдабай койгондой сезилет экен. Купенин ичинде жымжырттык өкүм сүрдү. Кошуна купеде кимдир бирөө өзүнчө наалып жатты. Жымжырттыкты биздин жолоочунун сөзү бузду. Эмне унчукпай калдыңар? Дагы ырдабайсыңарбы? Жаштар кайрадан жандана түшүштү да кайсыны ырдасак экен деп тандап жатышты. Ар ким ар кайсы ырды сунуш кылып жатты. Булардын ырларынын аттары да укмуш экен. Сүйүүнүн үнүн угам, ыйса менин бүт өмүрүм бакытым, жалгыз ирет жашайбыз өтөт баары, деп ойлоду бейтаныш. Акыры бир ырга токтошту. Гитар ойнолуп, жаштар ырдап башташты. Асманда күтөт теңир балдарын, камдап аларга керемет жайларын, шилтең кадамды тайманбай асманга, ишенем, ишенем теңир алдында. Шилтең кадамды тайманбай асманга, ишенем, ишенем теңир алдында. Бир чыйыр жол бар асманга алып барат, эч ким өз издеп ал жолду таба албайт. Үнүңдү угуп келемин артыңдан, ишенем, ишенем теңир алдымда. Кайрадан купеде жымжырттык өкүм сүрдү. Бир гана поездин дөңгөлөктөрүнүн тынымсыз шарактаганы тынчтыкты бузат. Поезд уламдан улам узап кете берди. Жымжырттыкты кайрадан баягы бейтаныш бузду. Эмне унчукпай калдыңар? Ырдагалачы, жакшы ырдайт экенсиңер. Бирок гитарчы жигит аны менен жакындан таанышкысы келип сөзүн улады. Андан көрө таанышып алалы. Атың ким болот? Сабыр. Меники Улан. Өзүң байкап отургандырсың. Биз Исага ишенгендербиз. Дагы бир ишенгендерге бардык эле. Ошол жактан келатабыз. Эми конокко бардык эле десем да болот. Тиги жакта сонун чогуш болду. Ырчылар тобунда улуттук аспаптарда ойношот экен. Баардан да алар менен рухий мамилешкенибизге, бири-бирибизди бир туугандардай сүйгөнүбүзгө кубанып келатабыз. Эмне жөнүндө эле айтып жатасыңар?
ишенгендер, ырчылар тобу, гитара. Чиркөөдө эч бир адамдын гитара менен жүргөнүн деле көргөн эмесмин. Сен тиги православдык чиркөөнү айтып жатасың го? Биз алардан эмеспиз. Жөн гана Исага ишенгендерденбиз. Эми түшүнүктүү. Эмесе ырдагылачы дагы. Улан гитарасын колуна алып, бир кайрыкты черткенде, эки кыз коолжогон үндөрү менен ырдап башташты. Теңир сен көтөрүүчүн уламышсың, а мен үчүн жашоомдун жарыгы. Сен мага дос болгон күн ошондогу, кымбат мага бакытым табылды. Сен өмүрүмсүң, башка бакытым жок. Сенсиз мен чагы өлмөкмүн. Сага ишенип жарыкка келдим мен. Сенден таптым маңызын өмүрдүн. Жакшы ырдайт экенсиңер. Ырларыңардын сөздөрү да абдан таасирдүү экен. Баарыңар шайдот, бирок чыныгы жашоодо мындай боло бербейт го. Келгиле эми мен ырдап берейин. Мен анча деле жакшы ырдай албайм, бирок бул чыныгы жашоодон алынган ыр. Ырда. В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам от отца. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед, что же не оденешь ты новый свой жакет. Мать всю ночь работала, чтоб его связать, и тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец себя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Жүрөктүн тереңинде жаткан өкүттү кошо ала чыккан бул ыр угуп отургандардын жанын кейитти. Алардын көз алдында шордуу жетимдин кайгылуу, оор турмушу элестеп жатты. Баарысы демин ичине катып угушту. Сабырдын үнү калтырап, бул ырда анын жашоосунан алынган бир нерсе бар экенинен кабар берип турду. Я рукою гладил новый свой жакет, не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешна, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит. Ал акыркы сөздөрүн толук ырдап бүтпөй, эрдин кесе тиштеп, гитараны уланга бере салып бетин басып тетири бурулду.
Чындыгында бул ыр ушунчалык таасирдүү, жүрөктү козгоорлук эле. Жер үстүндө канча көз жаш төгүлөт. Бирок биз аларды жандай өтүп, кимдир бирөө азап чегип жатканын байкабайбыз. Канчалардын жүрөгү тилинип, көз жашына жуулат. Купедеги жымжырттык көпкө созулду. Бирок акыры кимдир бирөө акырын ырдай баштады. Бирок улан ырдаган жок. Ал жолоочуну сөзгө тарткысы келди. Сабыр, кечирип кой. Сен ырдаган ыр өз жашооңо байланыштуубу? Ошентип айтсам да болот. Мен сени менен сүйлөшкүм келет. Бул ыр мага тааныш. Мен да 19 жыл кудайсыз өскөм. Башкача айтканда ыйсасыз жашагам. А мен сенин балалыгың ушинтип ырдап чоордоп жүрүп эле өтсө керек деп ойлогом. Жок, андай эмес. Кимдир бирөөлөр Кудайга бала кезинен ишенишкен, а мен жок. Мага деле бала кезимен кулагыма куя берсе ишенмекмин да. Жок, андай эмес, Сабыр. Ишенүү деген мечитке баруу, жар кандай шарияттарды аткаруу эмес. Бул суроо олуттуу, терең суроо. Качан адам Кудайга жан дилинен кайрылып ишенгенде, анын рухий көздөрү ачылат. Ал Кудай менен кездешип, жогорудан төрөлөт. Анан жаңыча жашоо башталат. Жумуртканын ичиндеги жөжөнү элестетип көрчү. Ал тирүү. Ары бери карап, көзүн ирмеглейт. Жумуртканын кабыгынан башка эч нерсени көрбөйт. Ошондо ал бүт дүйнө ушул жумуртканын ичи эле экен деп ойлойт. Башканы билбейт, анткени көргөн эмес. Анан жумуртканын кабыгы жарылганда, жөжө чыныгы дүйнөнү, түркүн түстүү табигатты көрөт. Учу кыйры билинбеген асманды, жаркыраган күндү, токойду, сууну көрөт. Кудай жараткан кең аламды көрүү кандай сонун, Акылсыз жөжө болсо, бүткүл дүйнө ушул жумуртканын ичи деп ойлогон. Адам баласы да Иса менен кездешкенде ушундай болот. Ал акырындап көрө баштайт. Анда мен сокур экенмин да. Сен билесиңби? Мен 32 жылдык өмүрүмдө эмнени гана көрбөдүм. Сен Сабыр, капа болбо. Сен жашоодон көптү көргөнүңө ишенбей жатканың жок. Мен бул жөнүндө айтып жаткан жокмун. Эми айтсаң, сен Кудайды көрдүң беле? Ким аны көрүптүр? Сенби? Жеке эле мен эмес. Ага ишенген бардык адамдар аны чындап эле көрө алышат. Ал кандай? Сулуубу? Жашпы? Жыгарыбы? Сабыр шылдыңдагандай сүйлөдү. Бирок Ыйсанын баласы оңтойсузданган жок. Тескерисинче сөзүн андан ары улады. Сен билесиңби? Ал кереметтүү, улуу укмуш. Ал сулуу дейсиңби? Ооба, ал абдан сулуу. Ал эми Кудай өзү сүйүү. Сен үчүн өлүмгө барган досуңду элестетип көрчү. Ал сен үчүн кандай? Сулуубу? Эми ал түшүнүктүү дечи, бирок мен үчүн ал өлүмгө барган эмес. А сен Машаяк жөнүндө уктуң беле? Жок, орустардын Христос воскрес деп калганын укчумун. Сабыр, сен азыр эле мен үчүн эч ким өлүмгө барган эмес дедиң, Бирок андай эмес. Бүткүл адамзат үчүн, мен үчүн, сен үчүн Кудайдын уулу Иса Машаяк өлүмгө барган. Аны сабап көпкө чейин кыйнап, анан өлтүрүшкөн. Бирок ал 3 күндөн кийин тирилген. Ошондуктан Пасха майрамында адамдар бирин-бири куттукташат. Иса тирилди, чынында тирилди дешет. Иса мен үчүн өлгөнүн сен кайдан билесиң? Инжилде биз күнөөкөр кезибизде эле Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн деп айтылган. Сен муну түшүнүп ишенгенде сенин жаңыча жашооң башталат. Сабыр сулууча келген жаш жигитке таң кала карап, анын зиректигине, Кудайга жөнөкөй, таза ишеним менен ишенип, ага кызмат кылганына суктанды. Эгер ал айтып жаткан нерселер чын болсо, анда жаңыча жашоонун бар экендиги да анык. Түрмөдө жүргөнүндө чарчаган буттары чалыштап, көзүнөн от чагылышкан күндөрдө ал жаңыча жашоону баштасам деп эңсечү эмес беле. Канча түндөрдө ушул ой уйку бербей кыйначу эле. Бирок арадан көп жылдар сызып өттү. Кана эми ошол жаңыча жашоо. Ал жашоо өзүндө да, башкаларда да жок. Кантип буга ишенүүгө болот? Жаңы жашоо жөнүндө айтылган сөздөрдү жомок деп коюуга деле болмок. Бирок анын жанында отурган жаш жигит ал тууралуу чын жүрөктөн, ак ниети менен айтып жаткандыктан буга ишенбей коюу мүмкүн эмес. Сабыр ушинтип ойлонуп жатты. Улан экөө жолду катар сүйлөшүп келишти. Акыры Уландын достору жыйнала башташты. Барчу жерине жакындап калышкан эле. Сабыр менен коштошуп жатып, Улан ага кичинекей кагазды сунду. Сабыр, бул жерде менин дарегим жазылган. Меникине конокко кел. Жок дегенде кат жазып, же телефон чалып тур. Күтөм. Мейли, көрөбүз. Рахмат сага дос. Мурдараак жолуксак эмне? Азыр болсо сен айткан жаңы өмүр жөнүндө ойлонууга кеч болуп калды го.
Мен тагдырым талкаланган адаммын. Антип ойлобо. Мейли анда. Дарегимди жоготпой, Макул анда. Эх, жолдор. Ар адамдын ар башка өмүр жолу бар. Кээде алар кездешип калышат. Ошондо унутулгус кездешүүлөр болот. Алардын айрымдарын биз кубануу менен же өкүнүү менен эскеребиз. Кээде таптакыр эле унутулуп калган учурлар да болот. Бирок унутпоо керек. Анткени биз кездешкен адамдардын жан дүйнөсүнө кандайдыр бир эс калтырабыз. Ошондуктан о адам, абайла. Кимдир бирөөнүн тагдырын талкалап алба. Олдоксондугуң менен кимдир бирөөнүн жан дүйнөсүн тебелеп кетпе. Анткени сенин айланаңдагылар тирүү адамдар, өлбөс жандар. Ошол кездешүүдөн кийин 2 жума убакыт өттү. Улан сабыр жөнүндө, анын тагдыры жөнүндө көп ойлоно турган болду. Ал өзүнүн көп тааныштарынын Кудайдан кечирим алыш үчүн сыйынып жүрчү. Ошол тизмеге сабыр деген жаңы ат кошулду. Жашоо өз нугу менен агылып өтө берди. Улан жумуштан кеч келип, муздак сууга чайканып жатканда апасы мындай деп калды. Улан, могу сага келген катпы? Эмне бул жерде жатат? Кереги жокпу? Ал эмне болгон кат экен? Мурдагы күнү эле келген. Сен көргөн жок белең? Сабыр дейби? Ошондон келиптир. Сабырдан? Бериңизчи. Ой, биринчи жуунчу. Эмне бирөө албалчудай шашкалактайсың? Сенин катыңа эч ким тийбейт. Улан бети башын арчыбастан эле катты окуп кирди. Салам улан. Сен мени унуттуңбу же жокпу билбейм. Бирок мен сен мага поездда айтып берген нерселерди унута албай койдум. Эгер чын эле сен мага кош көңүл болбосоң, анда меникине келип кет. Акыркы мөөнөт 14 июнь. Менин дарегим конверттин сыртында. Сабыр. Кызык. Акыркы мөөнөт 14 июнь деген эмнеси? Бүгүн канчасы эле? 14 болуш керек. Апа, бүгүн канчасы? 14. Кат качан келди эле? Мурдагы күнү. Эмне болду? Эч нерсе эмес. Уландын өңү кубарып кетти. Аста гана жооп берип отуруп калды. Эмне кылуу керек? Олуттуу бир нерсе болгонго. Үлгүрүп барышым керек. Эмне менен барсам? Автобус мененби? Бирок азыр автобус жөнөйт болду экен. Же атамдын Жигулиси менен барсамбы? Апа, машина үйдөгү? Үйдө болуш керек. Атаң жумуштан келе элек. А сен кайда жөнөдүң? Бир жакка апа. Документтер менен ачкычты бере калыңызчы. Менде жок. Атаңдын чөнтөгүнөн изде. Бактыга жараша ачкыч менен документтер атасынын костюмунун чөнтөгүндө экен. Улан үйгө кирип, сыйынып, ыйык китебин, майга акча алып, машинаны оталдыра баштады. Чочуп кеткен апасы тынчсызданып мындай деди. Ой, кайда жөнөдүң? Досуңабы? Эмне болду? Эч нерсе болгон жок апа. Атамдан машинаны сураган жокмун. Бирок ал мага абдан керек. Сиз айтып коюңуз, Макул. Деги бүгүн келесиңби? Жок. Ай, деги жайчылыкпы? Эмне болду деги? Эч нерсе эмес апа. Тынчсыздамаңызчы. Келгенде баарын айтып берем. Байка деги, атаңдан тил угуп жүрбү? Улан трассага чыгып, ылдамдыкты катуулатты. Кечикпөө керек. Сабырга эмне белекет болуп кеткенин ким билсин? Ага жаңы жашоо жөнүндө, адамзаттын күнөөсү, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө көп эле нерсе айтылган. Мүмкүн ал өзүнүн жанын кыйган жаткандыр. Мүмкүн асынып өлөм деп жип даярдап койгондур. Ушул ойлор башына келгенде газды күчөтө басты. Уйкусу умачтай ачылды. Дагы мурда көрүп билбеген жерде, түн ортосунда сабыр жашаган жерди, анын үйүн таап баруу керек. Бирок Кудайга үмүттөнгөн Улан буга кайгырган жок. Акыры таап келди. Анча чоң эмес үйдүн терезесинен күйүп турган шамдын жарыгы төгүлүп турду. Демек күтүп жаткан экен. Улан дарбазаны какты. Ит үрүп калды. Үйдөн эркек киши чыкты. Улан анын Сабыр экенин тааный коюп кыйкырды. Сабыр. Бул мен Уланмын. Билдим. Кое тур, дарбазаны ачайын. Кандайсың? Үлгүрүп келдиңби? Охо, машина мененсиңби? Корого айдап кир. Алар үйгө кирип, дасторкон четине отурушту. Кечки тамак желип бүткөндөн кийин Сабыр эмнегедир ойго батып, өңгө кумсарып калды. Жанын жаялдырбаган кайгы анын жүрөгүн мыжыгып жаткансыды. Ал үн катпастан отура берди. Улан да унчуккан жок. Бирок ал ичинде Кудай менен сүйлөшүп жатты. Ойлорунда сыйынып жатты. Ушул тагдыры талкаланган адамга жардам берүү үчүн керектүү сөздөрдү, ойлорду берсе экен деп Теңирден өтүнүп жатты.
Андан да маанилүүсү Сабырга эмне керек болсо ошону Теңир өзү айтса экен деп тиледи. Теңир анын акылын, жүрөгүн ачып, тирүү ишеним жана жаркын үмүт ушул адамдын жан дүйнөсүнөн орун алып, Кудайдын улуу сүйүүсүн ал түшүнсө экен деп тиледи. Сабыр анын каршысында терең ойго чөмүлүп, демин ичине катып отурганынан жазбады. Акыры кулак мурун кескен жымжырттыкты улан бузуп жиберди. Сабыр, сага эмне болду? Сага кантип түшүндүрсөм экен? Жүрөгүңдөгүн төгүп алсаң, жеңилдеп каларсың. Бирок өзүң бил. Улан, сен айтсаң, эмне үчүн адамдар 5 маал намазга жыгылып, орозо кармашат ие? Күнөөлөрү кечирилиш үчүн го дейм. Мен баягы сүйлөшкөнүбүздү эстей берем. Ушул күнгө чейин 2 жума бою сен дагы эле менин жанымда жүргөндөй сезиле бердиң. Оюмда мен сага суроо берип, сен жооп берип түшүндүрүп жүргөнсүдүң. Мен сени аябай күттүм. Мен сага жан сырымды төккүм келет. Өзүң бил, Сабыр. Эгер кааласаң, мен болгон сага жардам бергим келет. Ооба, мен сага ишенем. Эми мага эч ким жардам бере албайт го. Эмесе болуп тур? Сен менин кече жакында эле түрмөдөн чыкканымды билесиң да. 4 ирет отуруп чыктым. Баары биригип 11 жыл. Бала кезимден баштап эле ушул 3-4 ай боштондукта жүрөм. Анан кайра кармалам, уурлук, тоно, мушташ. Дей койчу, бирок ал эле эмес. Андайлар менин башыман далай өткөн. Бирок мага бир гана окуя уйку бербейт. Бир сапар эркиндикке чыктым. Албетте, кесиптештерим менен жолугушуу уюштурдук. Жашоо кайрадан шатран шатман өтүп жатты. Менин адам өңдүү досум жок эле да. Жалаң аракештер, нашакорлор, уурулар, анан албетте кыздар. Ошентип Токойдо шапар тээп жүргөнбүз. Үйгө келе жатканбыз. Кеч болуп кеткен. Маңдайда жаңы кичи район жайгашкан. Азыр ал жерде көп үйлөр курулуптур. Мурда ээн болчу. Карасак автобус келатат. Келип токтоп, ичинен 17 жаштар чамасындагы жаш кыз түштү. Айлана караңгы. Чыгып үйлөрдү көздөй басты. Коркуп бараткан неме бизди Ачарстандай болгон 6 жырткычты көргөндө ого бетер коркуп окшойт. Али соолук элек болчубуз. Нашада сайынганбыз. Сен кутурган иттикиндей кызарган көздөрдү көргөнсүңбү? Ооба, көргөм. Анан ал кайра автобуска бурулду. Айдоочу болсо эшикти жаап жөнөп кетти. Кыз үлгүрбөй калды. Анан ал бизден качып, бат-бат басып жөнөдү. Бул бизди ого бетер жиндентти. Ой сулуу, караңгыда кайда шашып баратасың? Кел, сумкаңды көтөрүп алайын. Рахмат, кереги жок. Тарт колуңду. Кое бер атам. Бирөөсү аны кучактап алды. Кыз жулкунуп, тиштегилеп, кыйкыра баштады. Биз болсо ого бетер ээлигип, ал кызды колубуздан келишинче кордоп, мазактадык. Акыры тажаганда аны бир чуңкурга ыргытып салып баса бердик. Бирок ал эрктүү кыз экен. Болгон күчүн жыйнап, өйдө туруп, үнүнүн жетишинче кыйкыра баштады. Акмактар! Дөбөттөр, жер жутсун силерди. Мен барыңарды түрмөнүн түбүндө чириттирем. Жердин түбүндө болсо да издеп табам силерди, иттер. Мен силерди танып калдым, жырткычтар десе. Бул сөздөрдү укканда мен жин ургандай атырылдым. Чөнтөгүмдө ар дайым курч маки салып жүрчүмүн. Аны алып чыгып, ачып жибердим да кызга жакындадым. Макини көргөндө кыз корккондон өң далеттен кетти. Таанып калдым дедиңби? Эми сен мындан ары эч кимди эч качан тааный албайсың. Уктуңбу? Мына сага. Мен мизи жалаңдаган курч маки менен кыздын көзүн шылып алдым. Кыз жүрөктү титиреткен үн менен катуу бакырды. Бетинен ылдый кан жая берди. Мен болсо бурулуп, тиги досторума жөнөдүм. Бул сапар чынында эч ким бизди билген жок. Ушул күнгө чейин бул тууралуу эч ким билбей кала берди. Баары түш сыяктуу болуп өттү. Мен бул кылыгым үчүн кайгырмак тургай ойлонуп да койгон жокмун. Тескерисинче, эч ким бизди билбей калганын ичимден сүйүнүп койчумун. Болгону
Сен менен сүйлөшкөндөн баштап кыйнала баштадым. Жанымды тозоготу куйкалап жаткансыйт. Кантип гана колум барды, кантип. Мен ал шордунун тагдырына балта чаппадымбы? Кыз бала үчүн ушундай абалда калгандан өткөн жаман нерсе барбы? Ушундан көрө мен аны өлтүрүп салсам жакшыраак болмоктур. Жырткычмын мен. Бул үчүн мендей айбанды асып салыш керек болчу. Өзүнүн өткөн тагдырын каргап шилеген Сабыр сөзүн аяктады. Ал эки колу менен башын мыкчып, көздөрүн жуумп отурду. Аны угуп отурган Уландын ою санга бөлүндү. Мына сага тозок. Канчалар кийин абири жанына тынчтык бербегенде, тоолор биздин үстүбүзгө кулап бизди теңирдин жүзүнөн жашырып кала көргүлө деп кыйкырышат. Эмне айтсам, кантип гана жардам берсем, кагылайын теңир, жардам бере көр. Сабыр болсо көздөрүн жумган боюнча бир ордунда катып отурду. Шамдын жарыгынан Улан анын көзүнөн шорголуп агып жаткан жашты көрдү. Ал ыйлап жаткан эле. Кантип жардам берүү керек? Акыры кайратын жыйып Улан үн катты. Сабыр, Инжилде бүткүл дүйнө күнөөнүн алдына жатат деген. Сен Кудай тааныбандыктан күнөөдө жашап келгенсиң да. Баары эле ошентип жашап келе жатышат. Эмне дейсиң? Баары эле ушинтип жашайт дейсиңби? Андайларды дароо атып ташташ керек, айвандарды. Мен жашоого акым жок, түшүнөсүңбү? Жашоого акым жок. Байкадыңбы? Мен үйдө жапжалгызмын. Шорда апамды дагы мен түрмөдөн чыгардан мурун 6 ай мурда тууган тушкандар жерге коюшуптур. Аны мен эле өлтүрдүм. Ал дагы да жашаса болот эле. Мен ушундай жырткычмын. Сен болсо баары эле ушинтип жашашат дейсиң. Жок, Сабыр, сен түшүнбөй калдың. Ар кимдин өз жашоосу бар. Бирок баардык адамдар күнөөкөр. Ыйык күнөөсүз адам жок. Бирок биздин күнөөлөрүбүз үчүн Кудайдын уулу Иса Машаяк өлүмгө барбады беле? Аны күнөөсүз жерден каралап өлтүрүшкөн. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Ошентсе да ал кайра тирилген. Эми Кудай алдында ким өкүнүп, күнөөсүнөн чындап кечирим сураса, ал кечирет. Сен буга ишен, Сабыр. Сен жүрөгүңө тынчтык, бейкуттук орнойт. Анда мен жүрөгүмө тынчтык орноп, атиги байкуш кыз өмүр бою өксө ыйлап жүрөт экен да. Эми эмне кыла алабыз? Күнөө канчаларды сыздатты. Согушта майып болгондор канча? Аракеч адам майып эмеспи? Нашакорчу. Кудайсыз баары эле азап чегишет. Сен өзүң 11 жыл бою түрмөдө жатканда азап чеккен жоксуңбу? Мен эркекмин. Мен азап тартсам эч нерсе эмес. Мен коюз кылганым үчүн азап тарттым. Атиги шордо кызчы. Ал байкуш эмне үчүн азап тартып жүрүшү керек? Сабыр, сен Кудай сөзүнө таянчы. Иса Машаяксыз күнөөдөн, анын азаптуу кесепеттеринен арылууга мүмкүн эмес. Исанын төгүлгөн ыйык каны гана бизди күнөөдөн тазалайт. Кел, сыйына алчы. Кудай сени кечирет. Качан адам күнөөнүн кулчулугунан бошонгондо, ал башкаларга да сүйүү, тынчтык, бакыт чача алат. А эгер өзүң эркин болбосоң, эч кимге жардам бере албайсың. Эч нерсени өзгөртө албайсың. Сыйын, Кудай кечирет. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Жок, кудуретим жетпейт. Сен түшүнчү. Кудай менин бардык күнөөлөрүмдү кечирерине шегим жок. Бирок мен өзүмдү өзүм кечире албай жатам. Эч качан кечирбейм. Сабыр, келчи, андан көрө сыйын ал. Жүрөгүңдүн күйүтүн Кудайга айт. Эмнени ойлоп турсаң, өз атаң айткан сыяктуу эле. Сен өкүнүп жатпайсыңбы? Исага айт ошонун баарысын. Мен эч качан сыйынып көргөн жан эмесмин. Билбейм да. Мен биринчи сыйынайын, анан сен сыйынасың, Алар тизе бүгө отурушту. Улан жан тилинен ыйлап сыйынды. Көзүнөн жаш төгүлдү. Сабыр болсо бир саамга үн катпай отурду. Анан ал өмүрүндө биринчи ирет Кудайга кайрылды. Кудай, мен сенин бар экениңе ишене баштадым. 2 жумадан бери ушул жөнүндө да ойлонуп жатам. Менин кандай жашаганымды сен билесиң. Кечир мени. Эгер кечиргиң келсе, кечир. Эгер мен сага керек болсом, сен мени кечиргениңе ишениш керек экен. Эгер мен жок дегенде бир нерсе өзгөртө ала турган болсом, анда чындап ишенер элем. Иса үчүн өзгөрткөнгө жардам бер, суранам. Сен Кудайсың да, сенин колуңдан баары келет го. Сыйынып бүткөндөн кийин Улан Сабырды бек кучактады. Алар дагы көпкө отурушту. Сабыр чечкиндүүлүк менен мындай деди. Эми кызды табышым керек. Тапкандан кийин мен колумдан келгендин баарын жасайм.
Ал окуяга болуп өткөн районду билем. Ал кыз азыр деле ошол жакта жашаса керек. Ал азыр үйүндө эле болсо керек. Сабыр, а сен аны тапсаң эмне кыласың? Тапсаң дегениң кандай? Сен эмне товарыбызга ишенбейсиңби? Биз сыйынбадыкпы? Анда сыйынуу эмне кереги бар эле? Сабыр чындап кыжырданып кетти. Улан күнөөлүү кишидей болуп сөзүн оңдой баштады. Ооба, албетте. Кудайдын колунан келбеген нерсе барбы? Эмне кылмакчысың дегениң кандай? Дарылатам. Москвага алып барам. Үйүмдү сатсам да дарылоого акча болот. Эгер керек болсо чет өлкөгө алып барам. Эгер көзү жок болсо донорду көз салууга болот. Болбосо өзүмдүн көзүмдү берем. Бүттү, чечтим. Азыр башка органдарды салууга жол бар да. Профессорлор жок органдарды салуу боюнча институттар бар да. Мен ишенем. Түшүнүп жатасыңбы? Ишенем. Жардам берүүгө болот да. Алар дагы көпкө чейин бул тууралуу талкуулап отурушту. Жер жарый баштаганда гана Сабыр коногуна эс алууга мүмкүндүк берди. Уландын башы жаздыкка тээри менен уйкуга кетти. Сабыр болсо кирпик каккан жок. Бирде анын кулагына айыпсыз бечара кыздын кыйкырыгы угулуп, анын канга боелгон жүзү көз алдына элестесе, бирде Ыйса Теңир пайда боло калып, кызга колун тийгизип койгондо, анын көздөрү калыбына келип, кыздын бактылуу жылмайганы элестеп жатты. Бирок мындай кереметке ишене албай, күнөөсүнүн оордугу шордуу жигиттин жүрөгүн таш баскандай басат. Көздөрү жашка толуп, эриндери титиреп, жымжырт түндүн кучагында өкүнүчтүү шыбыш угулуп жатты. Теңир, мендей нааданды кечир. Кандай гана мыкаачымын, айбамын, жеткен айбамын. Эртең менен биздин достор тезинен тамактанышып, баягы каргашалуу окуя өткөн районго келишти. Бул аймак аябай өзгөрүлүп кеткен экен. Кабат-кабат үйлөр курулуп, бир кезде ээн жаткан трасса, тротуарлар салынып, светофорлор орнотулган кооз көчөгө айланыптыр. Ошентсе да Сабыр кылмыш болуп өткөн жерди болжоп көрсөттү. Ушул жерде болуш керек эле. Тетиги аялдама болчу. Биз тетигил жактан келатканбыз. Ал кыз болсо ушул жерден автобустан түштү. Тетиги үйлөрдү көздөй бараткан. Мурда бул жер ээн эле. Ушул үйлөрдүн биринде эле болуш керек. Издөө башталды. Бирок иш алар ойлогондой оңой болгон жок. Анткени алар кыздын аты жөнүн да, жашын да билишчү эмес. Анын ден соолугунун да абалын тактап айтып берүү мүмкүн эмес эле. Ошентсе да кыз таптакыр сокур болуп калбаса керек деген үмүт жылт этет. Бетинде тырыгы бар сокур кыз барбы деп сурамжылап жүрүштү. Эч натыйжа чыккан жок. Акыры көз байланып калган учурда алар Сабырдын үйүнө кайтып келишти. Жаңы досуна Кудайдын жардамын тилеп сыйынып, коштошуп алып улан үйүнө кайтты. Кийинки күнү жумуштан кийин Сабыр кайрадан кызды издеп чыгып, ошол кичи райондун ар бир үйүнүн жашоочуларынан сурамжылап жүрдү. Айрым адамдар кыжырданышып, эмне эле капкаяктагы сокур кызды айтып жатасың дешти. 2 күн издеп эч жыйынтык чыкпаган соң Сабыр ар бир үйдүн эшигин кагып чыкмак болду. Ошентип акыр аягында бир жумадан кийин ага бетинде чоң тырыгы бар сокур кыз жашаган үйдү көрсөтүп беришти. Кыздын кечкисин сейилге чыгышын күтүп дагы 3 күн өттү. Ар бир кирип чыккан адамды карап, албы, ал эмеспи деп бушайман болду. Кородогу турмуштун ызы-чуусуна алаксып, спорт аянтчасында волейбол ойноп жаткан балдарга көңүлү бурулду. Оюндун жүрүшүн карап отурган Сабыр маңдайындагы отургучка кара көз айнек тагынган жаш кыз качан келип отуруп калганын байкабай калган экен. Анын жанында отургучта ичке таяк жатат. Мына ушул кыз. Жаш, 20дан бир аз ашкан. Ал болбогондо ким? Үстүндө жеңил жайкы көйнөгү, ийинине түшкөн коюу кара чачтары. Кыз күтүүсүздөн пайда болуп калгандыктан Сабыр селт эте түштү. Өзүнүн келгенин билдирип коюудан коркуп, былк этпестен катып отурду. Башын жерге салып, бир нече мүнөт үн катпай отурду. Кыздын жүзүнө тике кароодон айбыкты. Анын жүзү кандай? Македен калган тырык анын жүзүн канчалык суук кылып койду экен? Жок дегенде көзү бир аз болсо да көрөт болду экен, же таптакыр эле көр болуп калдыбы? 3 күндөн бери анын жанын жай алдырбай жаткан ушул азаптуу суроолорго ал азыр жооп алып отурат. Болгону башын жогору көтөрүп, кыздын жүзүн кароо керек. Бирок даабады. Ошентсе эле бир коркунучтуу нерсе болуп кетчүдөй сезилди. Ошол көз караштан улам баары кайталанып кетчүдөй сезилди. 5 жыл мурда өткөн ошол ыраңы суук мүнөттөр эсине түшүп, шордуу кыздын ачуу кыйкырыгы кулагына жаңырды.
Андан да азаптуусу кыздын жүрөгүндөгү жараңка. Шордуу кыз канга боелгон бетин эки колу менен жаап, теңселе басып, темир жолго поезд дөгөсдөй келе жатканы, жаны күйүткө өрттөнүп, темир жолдун муздак темирлерине боюн таштап жатканы, килейген поезд анын жаш денесин ташталкан кылып жанчып кеткени элестеп турду. Сабыр эсине келе түштү да өзүнүн чоочун короодо олтургучта отурганын сезди. Жүрөгү көөдөнүнө батпай дүкүлдөп, сыздап ооруп жатты. Күнөөсүнө чыдай албай башы жерге кирип кетейин дейт. Анан акырындык менен көздөрүн жогору көтөрүп, катар отурган кызга көз жиберди. Ал кыз Сабыр ушул күндөрү элестеткендей болуп чыкты. Сымбаттуу мүчөсү, назик колдору, жагымдуу кара тору жүзү анын эч бир нерсеге булганбаган аруу таза жаштыгын, сулуулугун көрсөтүп турат. Болгону көздөрүн жапкан кара көз айнек, жанынын күзгүсү катары баарын айгинелеп турган сыйт. Бетинде тырык билинбейт. Сабыр жакшылап карап, сол жак көздөн кулакты көздөй кеткен ичке сызыкты байкады. Бул тырык анча деле суук көрүнбөйт, жөн гана беттеги бырыштай көрүнөт. Бирок кара көз айнектин алдында бул тырык мынчалык кичине эмес экендигин болжолдоого болот. Аны элестетүүнүн өзү коркунучтуу. Кыз таптакыр сокур окшойт. Ушул ой келгенде Сабырдын кекиртегине таш тыгылып калгандай деми кысылды. Жан дүйнөсү бүт эңшерилип, көзүнөн жашы куюлду. Көз алдында кайрадан баягы трагедиялуу мүнөттөр тартылып, кулагына жүрөк титиреткен ачуу кыйкырык жаңырды. Сабыр дарманы келбей кайрадан башын төмөн салып көпкө отурду. Акыры өзүнүн бул жерде экенин сездирүү үчүн кыймылдап койду. Ал байкоосуздан отургучта жаткан ичке таякты колу менен түртүп алганда, ал жерге түшүп кетти. Ой, кечиресиз. Эч нерсе эмес, боло берет. Сиз ушул жерде жашайсызбы? Кечээ мурда күндөр мен сизди көргөн жокмун. Ооба, мен бул жерде жашайм. Сиз эмне келгениңизге аз эле болдубу? Мен кандай десем, бир ай мурда келгем. Алыстан келдиңизби? Ооба. Менин атым Сабыр болот, сиздикичи? Меники Барчын. Атыңыз жакшы экен. Барчын. Сиз билесизби бул ат эмнени билдирерин? Жок, кызыккан деле эмесмин. Жаш бүркүттү Барчын дейт эмеспи? Жаштар бат эле сөзгө аралашып кетишти. Капыстан кыз токтой калып, мынтип сурады. Канча жаштасыз? 32-демин. Охо, 2-3 балаңыз бар чыгар? Жок, балдарым жок, үйлөнгөн эмесмин. Ажыраштыңыз беле? Жок, мен эч качан үйлөнгөн эмесмин. Менимче бардык эркектер аялынын көзү мындай болоор менен эле бойдок боло калышат. Эмне кандай деп ойлойсуз? Мен чынын айтып жатам. Эмне тоскоол болду үйлөнгөнгө? Убакыт болгон жок. Эмне, окудуңузбу? Ооба, 11 жыл окудум. Горкийдин менин университеттерим дегендей. Андан көрө Барчын, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Барчындын жүзү кубарып кетти. Жүзүнө тарткан азап кайгысы чагыла түштү. Эмне көрбөй турасызбы? Өзүңүз көрүп тургандан башка эмнени айтып бере алмак элем. Турмушка чыккансызбы? Мендей сокурдун кимге кереги бар дейсиз? Ушул сөздөр Сабырдын жүрөгүн бычак менен тилип өткөндөй болду. Сөздү туура эмес баштап алганын сезип, башка темага бурууга аракеттенди. Андай дебеңизчи, ар бир адам тирүү жан да. Сиз жан бар деген кишинесизби? Билбейм. Мектепте бизди антип окутушкан эмес. А эгер жан бар экенине ишенсек, анда Кудай бар экенине да ишенүү керек да. Ооба, мисалы мен Кудайга ишенем. Сизчи, сиз ишенесизби? Барчын ачууланып кетти. А мен ишенбейм. Жер жүзүндө ушундуктун баары болуп жатса, кайда ошол адилеттүү Кудай? Эмне үчүн мен ушундук калдым? Мен эмне башкалардан бир жерим кем беле? Эмне үчүн ушул кайгы менин башыма түштү? Мен мектепте жакшы окуучумун, адептүү жашачумун. Келечекте дарыгер болгум келчү. Ал эми азыр болсо, анан дагы Кудай бар дейсиз. Эх, сабыр. Бул темада оңунан чыкпады. Барчын эрдин тиштеп, бетин колдору менен жаап өксө ыйлады. Кечириңиз Барчын, мен сизди капа кылайын деген эмесмин. Алардын таанышуусу мына ушинтип башталды. Сабыр үйгө келип, көпкө чейин уктай албады. Кыздын шыңгыр үнү, жагымдуу жүзү, агыл төгүл жан дүйнөсү эсинен кетпеди. Кандай гана сонун кыз. Эх, Барчын. Кечкисин таза абага бат-бат чыгып турасызбы деген Сабырдын суроосуна Барчын күн сайын деп жооп берген эле. Акыркы 3 күнү ооруп калыптыр. Болбосо күн сайын кечкисин ушул короого чыгып эс алат экен. Эртеси күнү кечинде жумуштан кийин Сабыр баягы жерге келди. Көп өтпөй Барчын да келди. Алар качанкы тааныш достордой сүйлөшүп кетишти. Сабыр кызга өзүнүн бүтүндөй жашоосу жөнүндө, түрмөдөгү жылдары жөнүндө, дос душмандары жөнүндө айтып берди. Баарынан да
өзүнүн жаңы досу Улан жөнүндө өзгөчө сыймыктануу менен айтты. Улан менен болгон жолугушуу анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөнүн, эми ал жаңыча жашоону баштаганын кубаныч менен баяндады. Андан кийин да бирге өткөргөн кечтер биринин артынан бири өтө берди. Сабыр Барчынга ушунчалык жүрөгүнөн жакын болуп калганын байкады. Ага жолукмайын жаны жаялчу эмес. Бул жөн эле кызды аяоо эмес эле. Бул сүйүү, кечиккен сүйүү болчу. Сабыр, мага кээде сен мурдатан эле тааныштай туйласың. Ал тургай сенин үнүң да мага тааныш. Кээде сенин үнүңдү мен бир жерден уккандай боло берем. Сабыр өртөнүп бараткандай болуп кетти. Анын жүрөгүн кайрадан баягы азапсыздатып жиберди. Дүйнө тар эмеспи? Ал акырын шыбырады да көздөрүн ала качты. Ошентип күндөр өтө берди. Бир күнү Барчын күтүүсүздөн минтип сурап калды. А сен эмне үчүн бул жака күн сайын келесиң? Сен жөн эле келип жаткан жоксуң го. Эмнеге келип жүрөсүң? Сабыр ушул учурду көптөн бери күтүп, ыңгайын таппай келген. Өз сезимдерин Барчынга айтайын деген. Бирок жаш балача тартынып, батын албай жүргөндө дал ушинтип ыңгайы келип отурат. Ооба, мен жөн эле келип жүргөнүм жок. Мен көптөн бери сага айтайын деп жүргөм. Барчын, мен сага үйлөнгүм келет. Мен сени сүйөм. Абдан сүйөм. Кыз туталанып кетти. Бирок толкундангандан эмес. Бул өксүк аралашкан ачуулануудан улам болгон туталануу эле. Калп айтасың, мен сага ишенбейм. Эмне ушунчалык кыласың мени? Сабыр. Барчын, эмнеге антесиң? Сен мага ишенбейсиңби? Ишенбейм. Биринчиден майыптарды эч ким сүйбөйт. Аларды жөн эле аяоого болот. Айланада канчалаган сулуу дени соо кыздар жүрбөйбү? Мендей майыпка кимдин көңүлү түшмөгүлө. Экинчиден кимдир бирөө мени сүйгөн күндө да мен сүйө албайм. 17 жашымда мен көздөрүмдөн айрылган күнү мен өмүрүмдө эң акыркы ирет көргөн адам эмес, жырткыч, желмогус болчу. Ошондуктан эркек деген түшүнүктү мен ошол жырткыч менен салыштырам. Менимче, силерге бир эле нерсе керек. Барчын, антпесең? Айтчы, Сабыр, сага менден эмне керек? Чыныңды айт. Мен сени сүйөм деп чынымды айттым го. Ишенбейм. Кыз өйдө туруп тез басып үйүнө кетип калды. Баары талкаланды окшойт. Бирок эртеси күнү эле кечинде алар кайрадан баягы жерде бирге отурушту. Ошентип талай күндөр өттү. Сабыр өз сезимдерин ичине катып, эч нерсе айткан жок. Жай мезгили өтүп, күз да келип жетти. Күн кыскарганда алардын жолугушуулары да кыскара берди. Бирок ушул кечтер алар үчүн керек болгон экен. Бардыгы жөнүндө сүйлөшүштү. Болгону эки, болгондо да абдан маанилүү темалар жөнүндө, Кудай жана өздөрүнүн баш кошуусу жөнүндө сөз козгошкон жок. Сабыр сүйгөн кызынын жүзүнөн кайрадан баягы капаны көрүүдөн коркуп, булар жөнүндө атайлап эле сөз кылган жок. Ошентсе да ушул эки чындык алардын мамилесинде чагылып турчу. Ал Сабырдын Кудайга терең ишенгени жана Барчынды чындап сүйгөнү эле. Барчын муну сезчү. Ошентип анын күйүттөн берч болуп катып калган жүрөгү акырындап жибей баштады. Анын жүрөгүндө да Сабырга болгон сүйүү пайда болуп, аны менен жолугушууну ар күнү эртең менен тең эле күтө бере турган болду. Сабыр кыздын жан дүйнөсүндөгү мындай өзгөрүүнү дароо эле байкаган жок. Качан байкаганда абдан кубанды. Ошентсе да бул тууралуу айтуудан коркту. Барчын аны чындап сүйүүгө негиз керек болду. Бир сапар кечинде ал эртең келбей калышы мүмкүн деп айтты. Бул кабар анын көңүлүн чөгөрүп жибергени анын жүзүнөн байкалып, жайдары маанайы түшүп, муңая түштү. Ошол күндөн баштап Сабыр өзүнүн ага болгон аялуу сезимдерин кантип жеткирүү жолун издей баштады. Бир жолу Сабыр үйгө жакындаганда кыздын эбак эле отургучта отурганын көрдү. Ал кадамын жайлатып, чоң бактын түбүнө токтоду да кызды карап калды. Ал аны чыдамсыздык менен күтүп, ары бери өткөндөрдүн дабышын, ар бир шыбышты кулак түрө тыңшап жатты. Ошол учурда ал жашаган үйдөн анын кошунасынын тентек баласы журкап чыкты. Азамат, бери келчи. Эмне? Сабыр байкең көрүнбөйбү? Жигитиңби? Кыздын жүзү уялганынан кызарып кетти. Ооба. Жок, көрүнбөйт, келбейт болуш керек. Барчын башын жерге салып отуруп калды. Сабыр жашынып турган жеринен дароо чыгып кызга келди. Дал ушул кечте ал экөөнүн тагдырына байланышкан олуттуу маселе чечилди. Сабырдын сунушуна Барчын кыска гана мындай деп жооп берди.
Мен сага ишенем, Сабыр. Мен макулмун. Кийинки ишембиде алар ЗАГСка арыз жазып алып барышты. Алгач шакек сатып алабыз, анан тойго даярданабыз. Сен той жөнүндө кыялданчу белең? Албетте, качандыр бир кезде кыялданчумун. Мен Анукмуш сонун элестетчүмүн. Бирок биз дароо эле той өткөрө калабыз деп күткөн эмесмин. Эмнеге? Керек болсо мен жуучу жиберсем да болот. Сабыр тамашалап күлдү. Каякта куда түшмөй. Биз ЗАГСка эбак эле арыз жазып койбодукпу? Барчындын да көңүлү ачылып, жайдары күлүп жатты. Болуп турганда, куда түшкөндү калтырдык. Бирок тоюбуз өзгөчө той болот. Даярданганга аз эле убакыт калды. Эми жакшы тикмекчиге сага сонун той көйнөгүн жана фатаны тиктиребиз. Регистрация салтанаттуу түрдө бакыт үйүндө өтөт. Барчын кубанганынан кыйкырып жиберди. Чын эле, Сабыр. Албетте, менин сүйүктүм. Сүйүктүү кызынын бактылуу жүзүн көргөндө Сабыр аябай кубанды. Барчын жылмайып турганда ого бетер сулуу болуп көрүндү. Капкара көз айнектин артынан анын бактылуу күлмөңдөгөн көздөрүн көрчүдөй сезип кетти Сабыр. Бирок андай болушу мүмкүн эмес эле. Анын көздөрү жок экенин Сабыр билчү. Ошондуктан бир кезде өзүнүн кудайсыз колдору эмне деген шумдукту кылганын эртеби кечпи көрөрүн ойлогондо коркуп кетчү. 2 жума көз ирмемге илинбей өтүп, көптөн күткөн той күнү да келип жетти. Бакыт үйүнүн эшигинин алдында жасалгаланган Жигули келип токтоду. Машинаны күйөөнүн эң жакын жана жападан жалгыз досу Улан айдап келди. Ал Сабырдын күйөө жолдошу болуп, нике кагазына кол койду. Ак кудай болуп кийинген колукту ушунчалык татынакай болуп, ажары төгүлүп турду. Аны колдон алган Сабыр чыкыйган кара костюм шым кийген. Колуктунун дос кызы болуп, кичинекейинен дос болуп жүргөн классташы чыкты. Нике кыюуга тууган уруктар, коңшулар, достору катышышты. Тойдо да анча көп киши болгон жок. Көптөрдү таң калтырган нерсе дасторкондо эч кандай ичимдиктин болбогону болду. Буга айрымдар нааразыланышса да, көпчүлүк коноктор унчугушкан жок. Сабыр бул тууралуу алдын ала эскерткен эле. Ошондуктан көптөрү келбей калышкан. Калгандарына болсо ал мындай деп түшүндүрдү. Достор, дасторкондо эмне үчүн ичимдик коюлбаганын айта кетейин дедим эле. Бул комсомолдук той эмес. Мындайча айтканда, акчанын тарчтыгынан деле эмес. Болгону арак менин мурунку жашоомдо көп жамандык алып келген. Мен мындан ары эч качан ичпөөгө өзүм ант бергем. Ошондуктан мени түшүнөсүңөр да. Сүйүнгөн кайнене күйөө баласын коштоп кетти. Азаматсың, айланайын балам. Арактан ким жыргаптыр? Арак жакшылык алып келсе, ичкендердин баары эле жыргап кетпейт беле? Ушундан кийин ичерге эч нерсе жок деп эч ким нааразыланбастан, тескерисинче бардыгы ичпеген күйөө баланы колдошту. Бирок баары бир конокторго бир нерсе жетишпей жаткандай болду. Коноктор бирден экиден кете башташты. Түн киреликте эле баары үйлөрүнө кетишти. Акырында досу Улан жаш жубайларга ак тилегин айтып, белегин берип кетти. Ошентип, биздин жаштардын үй бүлөлүк жашоосу башталды. Көп өтпөй Сабыр энесинен калган үйүн, артык баш буюмдарын сатып жиберди. Ашыкча акчалар пайда болду. Бирок Барчындын көзүн калыбына келтирүү жөнүндөгү ойду калтырууга туура келди. Донордун көзүн алып, алмаштырып салуу жөнүндө сөз кылууга да мүмкүн эмес эле. Анткени медицина ага чейин өнүгүп жетише элек болчу. Акча баарынан күчтүү эмес, адамдар кудай эмес дегендей. Бирок бул абал Сабырды кайгырткан жок. Ал өз аялынын рухий көздөрүнөн көрүп калышына үмүттөндү. Ал муну эңсечү, сыйынчу, бирок шаштыргысы келген жок. Кээде ал рухий нерселер жөнүндө сүйлөшүүгө аракеттенчү. Бирок баарынан да жашоосу менен далилдөөгө умтулчу. Анын аялына болгон сүйүүсү арта берди. Ошондуктан ал ага Ыйса жөнүндө кылган иштери аркылуу айтып берчү. Ага өзгөчө сылык мамиле кылчу. Аялы болсо күйөөсүнө колунан келгенин кылып, кареги менен тең айланат. Сабыр үйдөгү бардык жумушту жасоого, кир жууганга, үй жыйнаганга даяр эле. Бирок Барчын ал жумуштан келгичекте эле баарын жасап үлгүрчү. Жекшемби сайын ал чогулушка кете турган. Ал өзү жалгыз эле кетчү, бирок Барчын аны ар дайым жылуу узатып калчу. Сабыр жыйында кызмат кылчу эмес.
али жыйындын мүчөсү да боло элек. Бирок Теңир аны кызматка чакырды. Ал бул кызматты бир трагедиялуу окуядан улам көрдү. Бир жолу жекшемби күнү эртең менен үйдөн чыгып, жыйналышка шашып бараткан. Сабыр өз жашоосу жөнүндө ойлонуп келе жаткан эле. Ал бактылуу болду. Аялы да бактылуу эле. Барчындын мүнөзү алтын, жан дүйнөсү таза. Анын татынакайлыгы жанда жок. Эгер аялды бактылуу кыла алсаң, андагы бардык жакшы сапаттар жазгы гүлбактай гүлдөп чыгаарына шек жок. Ал тургай адамдын сырткы келбети да өзгөрөт. Аял затынын жүзүн бактылуу жылмаюудан башка эч нерсе кооздай албайт да. Болгону ушул кара көз айнек гана. Капыстан Сабыр өзүн чакырган бирөөнүн үнүн угуп калды. Кылчайып карап, ушул райондо Шалман деген кошумча аты менен белгилүү болгон эски таанышын көрдү. Алар мурда дос деле болушкан эмес. Болгону курулушта бирге иштешкен. Анын үй бүлөсү, балдары бар эле. Бирок анын арагын эч нерсе токтото алган эмес. Чегин билбей иче берчү. Бул сапар да оозу мурдунан чыккыча ичип алган экен. Эч кимди көзүнө илбей үнүнүн жетишинче кыйкыра баштады. Сабыр! Мени ала кетчи. Мен сени каяка баратканымды билем. Мен үй окатынын баарын ичип салдым. Аял менден качып жүрөт. Билбейм кай жакта. Балдарым куруп керөттүн жалдынан жашашат. Сабыр. Мен сени менен барайынчы. Sen ekos çok işteç emes belek. Sağır. Sen azır adam boldun. Men de adam bolgum kele. Meni özge koşu alçı. Анын кыйкырыгы эми боздоого айланды. Көзүнүн жашы унутала. Кебетеси тирикмуш. Сакалы өскөн. Көптөн бери жуунбаса керек. Арык, ананда ичип алган кейпи менен адамды жийиркентерлик акыбалда. Эмне кыйкырасың, болдучу? Сурана, Сабыр. Кудай için ala кетчи. Кудай için. Болдучу? Могөбөтең менен кайда барасың? Бар, уктап соолугуп келсең ана сүйлөшөбүз. Ala кетсең эми, ala кетчем, Сабыр. Ala кет. Ой, кантип ала кетем? Мен жыйынга баратам. Ал жакка кандай адамдар барарын билесиңби? Ал жактагылар ичкиликти оозуна да албайт. А сен болсоң ушул кылжыган мас кейпиң менен ал жакта эмне кыласың е? Сабыр тиги мастан эртерээк кутулсам деп ойлоду. Бир чети кошуп алып алсамбы, бирок анын жаны эмес, ичиндеги арагы ыйлап жатпайбы? Соолуккандан кийин баарын унутуп калат деп да ойлоду. Тиги болсо ого бетер жалбарды. Сабыр! Ala кетчи мени, Суранам, Сабыр! Эмкиде? Сабыр анын колдорун түртүп таштап, бат-бат басып өз жолу менен кетип калды. Жолду катар бул окуя жөнүндө ойлонуп бара жатты. Жүрөгүндө шордуу адамды аяды. Жакын аранын ичинде аны менен сөзсүз сүйлөшүшүм керек деп ойлоду. Чогулуш жакшы өттү. Үйүнө кайтып келе жатып Сабыр өзүн ушул дүйнөнүн ыпластыгынан куткарып алган Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, кубанып келатты. Кайрадан эсине баягы Шалман түштү. Анын жалбарган сөздөрү, көз караштары. Сабыр бурулуштан кайрылып, 3 саат мурда баягы аракеч калган короого кайра жөнөдү. Караса эле, Шалман жашаган үйдүн алдында эл чогулуп калыптыр. Милициянын машинеси да турат. Жүрөгү бир жамандыкты сезгендей опколжуп кетти. Сабыр тездей басып, чогулгандарга жакын келди. Эмне болду я? Орто жашап калган бир аял үн катты. Ой, бир аракеч асынып өлүптүр. Шалман деп коюшчу, сен билчү белең? Сабырдын жүрөгү дүкүлдөп, таңдайы кургап кетти. Анан ал араңдан зорго үн катты. Көп болдубу? Жарым саат болду билингенине. Тез жардам азыр эле кетти. Денеси эбак эле муздап калыптыр деп жатышат. Азыр милиционерлер жыйын чечип жатышат. Элди аралап өтүп, Сабыр 2 кабатка чыгып, шордуу аракеч жашаган квартирага баш бакты. Өлүк жерде жаткан экен. Кебетеси тер укмуш, бети кара көк тартып кетиптир. Жанында 2 баласы менен аялы боздоп ыйлап жатышты. Сабырдын көзүнө жаш айланды. Кечир мени, Шалман. Кечир мени, Теңир. Баары көз алдынан өтүп жатты. Жан айласын таппай жүрөгү эзилди. Бут алдында жер көчүп жаткансыды. Ушул трагедиялуу окуя анын жан дүйнөсүндө, жашоосунда көп өзгөрүштөрдү алып келди. Сабыр Ыйсага ишенген адам катары дүйнөнү башкача көрө баштады. Анын көз алдында тозокко бара жаткан адамзаттын татаал тагдыры ачылды.
Аларга бир гана Ыйса Машаяктын гана жана биздин ал жөнүндө күбөлөндүрүүбүз жардам бере аларын түшүндү. Эми ал куткаруучу жөнүндө адамдарга айтып берүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарган жок. Жумушта да, көчөдө да, конокто да анын сүйүктүү темасы Ыйса жөнүндө, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө болчу. Үйүндө гана аялы менен Кудай жөнүндө көп сүйлөшчү эмес, бирок ал иши аркылуу далилдегенге аракеттенчү. Сабырдын Шахов Бектур деген эски досу бар эле. Аны көптөр Шах деп коюшчу. Кезегинде алар абдан ынак достор болушкан. Бирге кылмыш кылып жүрүшүп, Сабыр кармалып кесилип кеткен. Ошол убакта Шах ага колунан келген жардамын берип, тыйын тыпыр, чай чемек, тамак аш, кийим кече салып турчу. Анын карыган энесине да каралашчу. Сабыр түрмөдөн чыккандан кийин да мурдагыдай дос болобуз деп эңсеп жүрчү. Түрмөдөн чыгып келгенден кийин Сабырдын жашоосунда болуп өткөн нерселерди ал да кадимки нерсе катары кабыл алды. Анын чыгарган чечимдерин, ичкиликсиз өткөн тоюн да туура кылды деп ойлоп жүрдү. Бир ишемби күнү Сабыр өзүнүн ошол эски досунукуна барып калды. Өткөн кеткен жөнүндө сүйлөшүп отурушту. Кожоюндун келинчеги Асыл Сабырдын аракты таштаганын укканда сүйүнүп, эмне кылып конокторун билбей калдастап жүрдү. Бул Бектурду арагыңды ташта десең болот. Эмне деген жашоо болот билбейм. Соо болсо да орой, ичип алса таптакыр эле кутуруп кетет. Колуна тийген менен уруп калмай бар. Ичкилигин таштаса эле сонун болот беле. Эми колунан баары келет. Өзү алтындай эле киши. Ушул арак эле кутуруп батпайбы? Ичкилик арты өкүнүч. Мен өзүмдөн улам билем. Мен кантип жаңыча жашоону баштаганым жөнүндө айтып берейин. Сабыр сүйлөшүүгө ыңгайлуу учур экенин түшүнүп сөз баштады. Ал өзү тапкан бакыттын тарыхын шашпай, Ыйса жөнүндө алгачкы ирет баягы поездде келе жатып уккандан баштап айтып берди. Досу улан жөнүндө, изденүүлөрү жана табылгалары жөнүндө, уйкусуз түндөрү, кубанычтуу учурлары жөнүндө айтып берди. Сүйүктүү жыйыны, жаңы достору, бактылуу үй бүлөсү жөнүндө айтып, ушунун баарын бириктирип турган Кудайдын сүйүүсү экендигин баса белгиледи. Аны кызыгуу менен угушту. Үйүнө кетип жатып Сабыр досторун эртеңки чогулушка чакырды. Эртеси Бектур чогулушка келди, бирок эмнегедир аялы келген жок. Кийинки жекшембиде да Бектур жыйынга өзү жалгыз келди. Андан кийин ал чогулушка жуманын ортосунда да үзбөй келип турду. Көп өтпөй Кудайга кайрылды. Сабыр досу үчүн аябай кубанды. Бектур өзү да кубанычы койнуна батпай жүрдү. Бирок бул кубаныч көпкө созулган жок. Бир айдан кийин эле анын үй бүлөсүндө чыр-чатак болуп жатат деп угулду. Жекшемби күнү эртең менен Бектур чогулушка келген жок. Сабыр чогулуштан чыгып үйүнө баратып, досунукуна кирди. Үйдүн эшиги ачык экен. Буюмдар чачылып жатат. Китеп текче да жерде жатат. Полдо талкаланган идиш аяк, айтор үйдүн ичи үч көтөрүлгөн. Бул үйдө эмеректе эле бир чыр болгону көрүнүп турат. Диванда башын төмөн салып Шах отурат. Аялы көрүнбөйт. Кетип калса керек. Сабыр досуна жакын келип, анын жанына отурду. Шах башын көтөрдү. Сенби? Ой, эмне болду? Асыл кайда? Койчу ошону. Жек көрөм мен аны. Сабыр анын сөзүн бөлүп жиберди. Болбосо теги дагы көп нерсени айтчудай. Эми шашпай айтчы, кызырланбай. Эмне болуп кетти деги? Шах бир аз унчукпай отуруп, анан үшкүрүнө сөзүн баштады. Сен менин жашоомду билесиң да, Сабыр. Сенден жашап турган эч нерсем деле жок. Мен мурда ичип, жыргап жүрчүмүн. Асылды сабачумун. Канча колум тийди. Эми аракты таштап, адам болгонума күн сайын кулагымды жейт. Баптисттерге эмне жабышып калдың? Барбай экинчи. Андан көрө ичип жүргөнүң жакшы эле дейт. Кандай келесин эме? Билбейм. Эмне кыл дейсиң, Сабыр? Айтчы, эмне кылайын? Ал унчукпай калды. Сабыр да ойго батып эмне дээрин билбеди. Алар ушинтип бир нече мүнөт олтурушту. Эми мени угуп тур бекиш. Сен Асыл менен канча жылдан бери жашап келе жатасың? 12 жыл. Ушул жылдары кандай жашап өткөнүң эсиңде да? Ишчүсүң, жыргачсың, сабачсың, эмнени гана калган жоксуң? 12 жыл бою ушундай болду. Эми айтчы, сен ага эмне жакшылык кылдың? Жок дегенде гүл бердиңби ага? Кайдан? Муштумдан башка эч нерсе көргөн эмес да ал менден. Дала жолум мас болуп, жыгылып калганда үйгө жетелеп келчү. Бирок эми мен өзгөрбөдүмбү? Ал баалабай жатпайбы ошону, Сабыр? Ойлосоң түшүнбөй атасың сен. Баалабай жатпайбы ошону? Болуптур. Сен бир айдан бери өзгөрдүң. Бирок сен 12 жыл бою айбандан айырмаң жок эле да.
Асыл сага ушунча убакыт чыдап келбедиби? А сен болсо эми эле акылыңа келе калып, анан ага 1 айда чыдай албай койдуң. Болуптур. Ал сени түшүнбөй жатат дейли. Бирок мунун эмнеси бар? Сен ишиң менен далилде да. Ошол 12 жыл бою көргөн азап үчүн сен асылды колуңа көтөрүп өтүүгө тийиш элең. А сен болсо, Бектур, жакшылап ойлончу. Сабыр ушуну айтып чыгып кетти. Андан ары эмне болгонун эч ким билбейт. Болгону кийинки жекшембиде Шах аялы, балдары менен чогуу жыйынга келишти. Көп өтпөй Асыл да Кудайга кечирим сурап кайрылды. Биздин жаш жубайлардын бактылуу жашоосу башталганына жарым жылдан ашып калды. Эч кандай өзгөрүүлөр деле байкалбайт. Болгону Барчын эне болууга камынып жаткан. Бир сапар күйөөсү эртең менен жекшембилик чогулушка баратканда Барчын капыстан мындай деп калды. Сабыр, эмне үчүн сен менин жыйынга эриште барбайсың? Биз бүгүн чогуу барсак болобу? Күтүлбөгөн суроого Сабыр алдастап калды. Колунан көйнөгү түшүп, көздөрүн алайтып, аялын тиктеп туруп калды. Барчын кайрадан такып сурады. Эмне унчукпайсың? Биз экөөбүз ар дайым чогуубуз. Бирок чогулушка сен жалгыз кетесиң. Мени чакырып да койбойсуң. Ой, Алтыным, эгер сен баргың келерин билсем, мен эч кыле айтмакмын да. Болгону сен эсиңдеби? Экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө... Ооба эсимде. Бирок бул качанкы окуя? Мен ошол кезде ишенчү эмесмин. Эми болсо, сен мурда кандай адам болгонуңду, азыр кандай болуп өзгөргөнүңдү көргөндө, адамды мындай өзгөртүү Кудайдын эле колунан келерин түшүндүм. Ошондуктан мен баардык нерседе сени менен бирге болгум келет. Бул менин качантан бери кеңсеген тилегим эмеспи? Ушуга чейин айтпаганым үчүн кечир. Жүрү, бүгүн чогуу баралы. Ошентип, алар чогулушка биринчи ирет чогуу барышты. Барчынга ошол күнкү чогулуш аябай жаккандыктан ал ар дайым күйөөсү менен бара турган болду. Акырындык менен анын рухий көздөрү ачылды. Көп убакыттан бери жанына тынчтык бербеген жашоонун маани максаты, нравалык жана рухий баалуулуктар, жашоо жана өлүм, жакшылык жана жамандык жөнүндөгү суроолорго жооп ала албай жүргөн. Жашоосу караңгы эле. Эми Кудайдын ыйык сөзү анын жанына жарык берди. Жашоонун маңызы эмне экенин түшүндү. Суроолоруна жооп алды. Чогулуштардын биринде ал Ыйсаны жүрөгүнө кабыл алганда толук кубанычка ээ болду. Күйөөсү Сабыр да аялынан артык кубанса керек. Күндөр өтө берди. Мезгил жетип алар кыздуу болушту. Үйдө түйшүк да, кубаныч да көбөйдү. Алардын кубанычын эми эч нерсе чүмбөттөй албас. Бирок бир нече убакыттан кийин Барчын күйөөсүндөгү өзгөрүүнү байкады. Ал көп сүйлөбөй түнт болуп кетти. Анын жүрөгүндө бир нерсе тынчтык бербей жатканы байкалат. Эмне болду экен? Бир нерсе деп болжолдоого да мүмкүн эмес. Ошондуктан Барчын акыры күйөөсүнөн сурады. Сабыржан, мен көптөн бери байкашыма караганда сен өзгөрүлүп кеттиң. Тамакка табитиң тартпайт, капалуусуң, же ооруп жүрөсүңбү? Жок, эч нерсе деле болгон жок. Сабыр билдирбеске аракет кылды. Бирок аялы анын чынын айтпай жатканын байкап, кайра сурады. Калпайтпа. Сен ар дайым мага чыныңды айтчусуң. Мен сага ишенчүмүн. Дайыма ишенгим келет. Сен эмне кыйнап жатат? Айтчы. Сабыр качып кутула албастыгын түшүндү. Эмнеси болсо да айтышы керек эле. Мындан ары минтип кыйналып жүрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан ал апкарган үн менен минтип сурады. Барчын, эгер сенин тагдырыңа балта чапкан баягы адамды дагы бир ирет кезиктирсең, сен аны кечире алат белең? Барчындын өңү кубарып кетти. Бул суроо анын жүрөгүндөгү айыкпаган жаратка бычак менен сайгандай тийгени жүзүнөн байкалды. Аны эмне эстетесиң? Мен сенден суранам, Сабыр. Кудай үчүн бул тууралуу эч качан менден сурабачы. Бул мен үчүн өтө оор. Сабырдын жүрөгү тилинди. Эч нерсени өзгөртө албасына жаны кейип, үнү боолугуп, көздөрү жашка толду. Мурда кылган күнөөлөр үчүн кайрадан боздоп ыйлагысы келди. Жашагысы келбей кетти. Үнүн араң чыгарып шыбырады. Кечирчи, Барчыным. Кечир менин акылсыздыгымды. Ал ушуну айтып тезинен балконго чыгып кетти. Ал жерде абийиринин сотуна чыдай албай, жаны кейип көпкө отурду. Бул сүйлөшүүдөн кийин жүрөгүндөгү оордук ого бетер күчөп, кайгысы арбыды, үмүтү үзүлдү. Эч ким, эч нерсе жардам бере албады. Барчын кандай гана кыйналып жүргөнүн көрдү. Эгер ал өзүн ушул акыбалга алып келген ким экенин билсе, эмне болуп кетерин элестетүү кыйын. Сабырчы, ал ким? Ал эки жүздүү, байкуш кыздын тагдырын талкалап коюп, эми өзү жакшы киши болуп жүрөт. Ал тургай Ыйса берген баардык асылдыктар да күңүрт болуп калды.
Бир аз мурда эле ал куткарылганына, Кудайды тапканына сүйүнүп, бактылуу болуп жүрбөдү беле? Эмичи, келечек эмне болот? Ушинтип 3 күн өттү. Кечинде Сыйынар алдында Барчын өзү сөз баштап калды. Сабыржан, Сыйынар алдында мен сени менен сүйлөшкүм келет. Эми 3 күн мурда сөз болгон нерсе жөнүндө. Койчу Барчын, мен ошол акылсыз сөздөрүм үчүн кечирчи. Жок, антпе. Ал акылсыз сөздөр эмес. Ошол сөздөр аркылуу Теңир мага көп нерселерди айтты. Ушул 3 күн бою мен алар жөнүндө ойлондум. Мен Кудайга ишенип калгандан кийин бакыт эмне экенин билдим. Ошондо Кудай менин жүрөгүмдө жашайт. Демек, жүрөгүмдө жамандык, жаман ой жок дечүмүн. А көрсө, мен аны жүрөгүмдүн тереңине катып жүрүптүрмүн. Менин кайгым жөнүндө эскерткен бир эле сөз мага аябай катуу тийди. Ошондуктан мен чын эле кечирдимби деп ойлондум. Албетте, мага кыйын болду, бирок мен бул тууралуу көп сыйындым. Кудайдын сөзүн окудум, ойлондум. Менин жүрөгүмдү кайрадан Кудайдын сүйүүсү жылытты. Кудай мага берген нерсе менин көзүмдөн 1000 эсе артык эмеспи? Менин жаным куткарылды. Биз Кудайдын балдарыбыз. Буга тең эч нерсе жок. Ошондуктан мен ал адамды кечирдим. Теңир менин жүрөгүмдү кечиримге, сүйүүгө толтурду. Бул жөн эле сөздөр эмес. Мен ал адамды кектебей калдым, кечирдим. Эгер мен ага бүгүн жолуксам, ага эч кандай таарынычымды айтмак эмесмин. Мен аны кечирдим. Түшүнүп жатасыңбы? Кудай жеңди. Сабыр күлөрүн же ыйларын билбей, толкундангандан бүт денеси калтырап, дендароо болуп туруп калды. Анан ал кубангандан катуу кыйкырып, аялын бек кучактап кубанычтан көз жашын токтото албай жатты. О Кудай, Теңирим, ыраазымын сага.